2024 Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык ишканаларына 238 даана техника сатып алынган. Бул үчүн жергиликтүү бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Жаңы техникаларды министрлер кабинетинин төрагасы көрүп чыкты. Биринчи ирет ушул баалардын алкагында түзгөн тизмени ылайык биз 170 даана алмакпыз да. Анан кийин заводдорго түздөн түз ушу биздин жетекчиликтин тапшырмасы менен жерине жиберип ошол заводдор менен сүйлөшүү жүргүзгөндө биз 170 даана техниканы алгандан кийин 450 миллион сом үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк алдык да. Анан ошол 450 миллион сомду үнөмдөгөндөн биз дагы кошумча техника алганга мүмкүнчүлүк алдык да. Эми анын дагы алганда биз азыр 734 миллион адашпасам ушунча акча каражат колдонуп атабыз. Адан дагы биз мына 260 ашык миллион сомду үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк алып атабыз. Бишкек өлкө экономикасынын өзөгүн түзөт. Борбор калаага ири инвестициялар тартылып, жергиликтүү бюджетте жылдан жылга жогорулоодо. Мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөр кайтарылып, алар кошумча киреше бере баштады. Бишкек шаарынын бюджетинин 2024 жылдагы кирешеси 36,7 миллиард сомго жетти. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 14,8 миллиард сомго көп. Былтыркы жылы түзүлгөн келишимдерге ылайык Бишкекке 1 миллиард доллардан ашык инвестиция тартылууда. Социалдык объекттерди курууга 4,8 миллиард сом бөлүндү. Анткени менен чечүүнү талап кылган маселелер дагы деле көп. Аймактык административдик реформанын алкагында баш каланын аянты кыйла кеңейип, калкынын саны да өстү. Шаарды каптаган ыш менен унаа тыгыны олуттуу көйгөй бойдон калууда. Министрлер кабинетинин төрагасы жаңы жолдорду куруу жана коомдук транспортты жакшыртуу боюнча комплекстүү план иштеп чыгуу, жаңы парктарды салып, жашыл зоналарды көбөйтүү, жер ресурстарын туура пайдалануу тапшырмасын берди. Ал эми инвестиция маселесине өзгөчө токтолуп, ишкерликке шарт түзбөгөн жетекчилерге чара көрүлөрүн эскертти. Мен барган жеринде дагы бүт жерде айтып атам. Тышкы инвестор болобу, ички инвестор болобу, бирдей маани кылып, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүп, керектүү документтерин өз убагында жасап беришибиз керек. Бул жерде Айбек Жөнөшбекович мына бардык муниципалдык органдардын жетекчилери да отурат да. Бул боюнча көзөмөлдү биз абдан күчөтөбүз. Биздин мына 100 долбоор республикалык масштабта бар. Сиздердин ар бир региондун да өзүңүздөрдүн долбоорлоруңар бар, ишке ашырам деген. Ошолорду текшерип турабыз. Эгерде кандайдыр бир сөз чыкса, эскертип коеюн. Ошол жерде иштеген жетекчилерге жумуштан кеткенге чейин чараларды көрөбүз да. Мен өзүм дагы жеке көзөмөлгө алам. Инвестицияны тартып келбесек, биз планканы бийик жогору коюп алдык. 3 жылда көрүп атасыңар. 3 жыл катар 9% өстү. 1,5 триллиондан ашты ичкидин продукция. Муну кармаш үчүн биз азыр бир гана жаңы инвестицияларды алып келип, жаңы иш орундарын түзүшүбүз керек. Ошон үчүн эскертип коеюн, кийин айтпады дебегиле. Сөз угулса, кармап, чоюп, же бирдеме үнтөтүп, дароо жумуштан кетесиңер. Автоунаа жолдор үчүн 2025 жылы жол инфраструктурасы боюнча ири долбоорлор иштеп баштайт. Бул 2024 жылы башталган иштерди биз бул жылы дагы улантабыз. 3 жаңы көпүрө куруу, бул Шукуров, Ауезов, Жибек жолу көчөлөрүндө баарына белгилүү көпүрөлөр, 8 борбордук көчөлөрдө реабилитация иштери башталат. 4 жаңы жолдун курулушу башталат. Коомдук транспорттун көбөйтүү иштери уланат. 2025 жылы газ менен иштеген 12 метрлик 95 автобус жана 120 электроавтобус шаарга келет. Асма жолун милдеттенмесин алганбыз курабыз деп бүгүнкү күндө ТОсун толугу менен бүтүрдүк. Бишкекте ири долбоорлорду ишке ашыруу максат кылынып жатат. Маселен, Борбор калааны аралап өткөн темир жол шаардын түндүк тарабына чыгарылат. Анын ордуна автожолу курулуп, бул унаа тыгынын азайтууга олуттуу таасирин тийгизери белгиленген. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.